Assalamu alaikum, урматтуу Менденин программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр Ош шаарынын Озгур деген айылындагы Чарпая деген эс алуучу жайында турам. Азыр менин алдымда бүгүнкү бизден куттукталуучу энебиздин балдар кыздар жана абышкасы чалып болосуздар бүгүнкү. Же кандай болуп калат? Ошондой болуп калат да. Бүгүн азыр саналуу секундтарда сиздин жубайыңызды деп коеюн эми, жубайыңызды, энебизди куттуктаган турабыз. Бул Менденин программасы. Аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Ушул атайын Москвадан Жаңыл деген кызыңыз бар, Москвадан, Россиядан деп коеюн. Россиядан атайын буйрутма берип, менин дагы энем ушул элелердин катарында турганга татыктуу деген бир өзүнүн ниетин билдирди эле. Кандай таасирленип атасыз? Элестетип атасыз азыр? Байбичеңизди алдына барганга чейин сүйүнүп атасызбы? Канча болду ушул бирге жашаганыңыздарга? Так, 79 болсо, эсептек 80 деп коет. 80 деп коюңуз, ошондо 42 жыл болуп калыптыр, мынакей, 42 жыл. Бул деген жарым кылгыңа тете, Кептин калган ушактан улайбыз, бирок ушул күнгө чейин бир ушундай бир өзүңүздүн азыр балдар кыздарыңыз уюштургандай сюрприз энебизге жасадыңыз беле? Жасаган эмес. Жасаган эмес, азыр биринчи жолу. Мынакей менин жанымда мынакей эжекебиз турат, эң улуу кызы деп, улуу кызы, сулуу кызы, эң улуулар өзү улуу болот, анан сулуу болот. Кандай толкунданып атасызбы? Кандай таасирленип атасыз? Таасирленип атам. Апама биринчи жолу. Биринчи жолу, Туулган күндөрүндө эле жасап турганбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей ал эми жанымда болсо дагы бир кызы менен гүлдү көтөрүп, мына кыздары турат. Баардык азыр энебиздин жанына барганда катар мынакей чоң келини. Урматтуу көрүүчүлөр, бул сюрприз да өзгөчө болгон турат. Азыр биз саналуу секундтарда биз ошол энебиздин аты ким? Үмүт эжебиздин ошол 66га чыгып атат да, 66га чыккан Үмүт энебиздин 50 жылдык юбилейине кирип барабыз. Кана жүрүңүздөр. Баса бериңиздер. Калган кептин баарын, кызыктын баарын ошакта сүйлөйбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, бир аз балдар кыздарында ошондой эле абышкасында дагы, аксакалында да бир аз толкундануу бар. Азыр кандай толкундануу, кандай шаң менен бөлөнөт бул иш-чара, кандай тарих өтөт, баарыбыз күбө болобуз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздердин дагы эгерде ушундай бир эң жакын адамыңыздар, бул дүйнөдө эң жакын, эң ыйык адамдарыңыздар болсо, анда Менденин программасына кат жазып ушинтип куттуктаңыздар. Ата-эне ыраазы, Аллахым ыраазы дейт. Үмүт энебиздин жоролору болосуздарбы? Намаз бир аз намаз окуп атат дейт, бирок ошондой болсо дагы биз азыр намаздан чыкканга чейин албетте күтөбүз. Намаздан чыкканга чейин күтүп, кыздарынын, балдарынын максаттарын албетте Менденин программасы аркылуу орундатабыз. Мына өзүнчө бир керемет жер экен бул Чарпая деген. Чыныгы баягы оригиналдуулук, жасалмалуулук жок экен бул. Озгур айылындагы кафеде, чайханада эс алуучу жай деп айтсак болот бул жерди. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, Үмүт энебиз намаз окуп атат. Азыр жолугабыз. Бул жактан намаз окуп аткан энебиз. Ооба, жүрүңүздөр, мындайраак туруп турайлы да. Кудайым биринизди берсин. Силерди берсин. Бул жерде туруп турабыз, баарыбыз чогулуп туруп турабыз. Энебиздин намазы бүтүп эле калыптыр дээрлик. Толкунданып атасызбы? Ооба. Канчанчы кыз болосуз? 4-чү кыз, Тетиги жерде келаткан эмелер да, подружкалар окшойт ал да, подружкалары. Бул болсо эң кичинекей баласы экен, азыр мына ушу гүлдү берем деп, апам куттуктайм деп, ушундай толкунданып турган чагы. Бул жакта коноктору турат, мынакей.
чарпая деп ноон айтат экен да, мына чарпая деп. Мына чарпая дегени ушундай үстү ушундай камыш менен жабылган отуручу жайды чарпая деп коет экен. Кана? Почему в доме нет света, а лифт продолжает работать? Как такое может быть? Скажете волшебство? Нет. Правильное распределение электросетей. К комплексу проведены 2 линии от подстанции, основная и резервная. Подключение работы лифтов подключено автоматической схеме резервирования. И даже если произошло отключение электроэнергии, лифт автоматически переключается на резервную линию. Пикстрой – инвестиция в будущее. Үмүт эже кандайсыз, жакшысызбы? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Келиңиз мындай туруңуз. Биз сиз менен бир өзгөчө бир жолугушуу уюштуруп атабыз. Жаңыл деген кызыңыз бар беле? Россиядан атай ушу менин энем программасына менин дагы энем татыктуу деп атайын буйрутма берди эле, мен ушу барып тартып коюм өтүндү эле. Ошон үчүн сиздин бүгүн 50 жылдык юбилейиңизге келип калдым. Мына чалыңыз менен биргеликте мынакей. Сюрприз бул. Сюрприз. Келиңиздер, гүлдөрдү тапшырабыз. Бул айтпай дебей келебиз эне. Айтпай дебей келебиз. Мынакей кыздар балдары. Барбол фирмасынан 2 катар торт. Урматтуу көрүүчүлөр. Эне кандай сезип атасыз өзүңүздү? Өзүмдү ошо бактылуу мага айтпай неме кылганына толкунданып турам. Айтпадым. Таппай калдым. Ошода мына 66-га чыгып мектепти бүткөнгө 50 жыл болуптур мынакей. 50 жыл. Айтпадым. Ушунда юбилейлик бүгүн күн энемин деп атайын ниет кылышкан экен мынакей. Келиңиздер. Бул жака келиңиздер мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, мына шакек. Бул шакек кимдин атынан? Болчу 5 кыздын атынан. Жалпы 5 кыздын атынан. Эне жалпы канча балаңыз бар эне? 7. 7 бала батыр эндекес да, Кудай кааласа. Андан кийин дагы бир шакек, урматтуу көрүүчүлөр. Бул кимдин атынан? Бардыңыздар атан. Экинчи шакек кетти. Мынакей, менин энем деген гүл, андан азыр тортту да энебизге арнап келгенбиз. Барбол фирмасынан инилер жумшак жана свежий жеш үчүн атайын сизге торт берип берген. Барбол фирмасынын атынан. Мына жүрүңүздөр эми мына. Аяштары жана жакын жоролор да келген бул жерде. Үмүт эне келиң ортого туруң. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн энебизди ар кандай жол менен болсо дагы сүйүнтөбүз. Энебиз бир аз өзүңүзгө мындай түшүнбөй турасыз, бул кандай болуп кетти деп. Өзүңүз тааныштырганча жолуктарды кала бериңиздер. Эне, мына ушул сиздин турмуш жолуңузда мына ушундай сюрприз болду беле? Болгон эмес. Болгон эмес. Биринчи жолу. Айтышпады. Эч кимиз айтышкан эмес. Бардыгы бактылуу талайлуу болсун. Уулдан урмат, кыздан кызмат көрүп, ушу жакшылыктын үстүндө эле жүрө берсин. Анан кетейин небирим. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын бүгүнкү салтанаттын катышуучулары ушул азыр мүмкүнчүлүк болсо ошо жаңыл эже менен да бир сүйлөштүрүп койбойлубу? Энебизди ошо сагынычтуу салам каты менен Россиядагы кызыңыз дагы атайын ушул менин энем программасына анан ушул жердеги кыздарыңыз дагы баары чогулуп, бир ушул менин передачамы ушул жерге алып келип отурат. Мен дагы сиз менен келип ушинтип сүйлөшкөнүмө өтө кубанычтамын эне. Кыздарым, балдарым. Балдарыңыздын канчасы сырт жакта, канчасы бул жакта? Сыртта азыр экөө. 2 кызыңыз бар. 2 кызым. Bir kızım geldi. Bir kızınız жақында келдиби? Жақында келди. Bir oğlan var. Мынакей, урматтуу жаңыл эже, кандайсыз, жакшысызбы? Денсаулыктарыңыз кармап турабыңыз сиз? Бул менин энем программасы сиз айткандай эке келди. Азыр менин маңдайымда Үмүт энебиз турат, жакшынакай болуп. Сиз менен бир баарлашып алсам дейт. Бир сагынычымды жазып алсам дейт. Сүйлөштүрүп бериңиз. Энебиз менен урматтуу көрүүчүлөр, алыстагы кызы менен сүйлөшүп атат. Baldarın tüçpü cüresüngü aytpay deyle uyuşturuyorsun o kızım. Ömrün uzun basın Allah'ın mene teŋarı bala çıkan günü küçün gör. Kudayım özü koldosun. Hiç sadaka olayın, cafkıl bağıp var.
Şu menin kızlarım, ballarım baktılı olsun, ömürleri uzun bolup, geleceği keng bolup, en aldınғы yaşlardan bolsun. Eşime kalıp men sözümle tapmay kaldım. Yine bul emes sүйүнүчтөн bolsun, sүйүнүч, кубаныч ene. Dünyadaki en verimli hakikaten Allah'ım sizge uzun ömür şimdi sohbet ömrünüzü berekeli kutsun. Eki düğüne baktılılık versin. Üyümüzün kutu, yaşamdı nurusuz, jarık çaçkan nurulu tanırsız. Altın hakkaki sizin aksınızı hiç kaçan akta algan. 9 aylıktır. Gün içinde büyüklaştan koşa üyler bu dereceye yetkiliniz. Sizge takip aytamam. Körümüzün kötü bol, neberelerinizin soyların bizin yaxşılığınızı görüp yürüveriniz. Rahmat. Bizim başlıkta hiç kaçan organız. Sizi yaxşı görüm, ne işim var. Apalar dünyada yaşıyor başkaca. Oğular torunun apa dep aytkanга. Apanın tarbiya merimi başkaça. Solsa da 60-70 yaşkada. Apaları yaşıyordu ömür başkaça. Şükür dep aytamın Kudayga. Yiyeceksin apa dep aytkanга. Dep sizi canından alıp görgen kızınız. Sizi yaxşı görüp Anay, menem yaxşı görüm. Baktılı ol. Hoptur, baktılı ol. Ardına salam ayt. Baldarını öp koy. Jomart işte öyle. Ova. Ova. Rahmat, ömür uzun bolup. Урматтуу көрүүчүлөр, жаңыл кызыңызды аябай сагындыңыз беле? Sağındım. Аябай сонун сөздөр, жүрөккө жеткире турган. Аябай сонун сөздөр сүйлөдү. Ben de söyle. Енді сизге да сөз бар екен кызыңыздын угузуп коюңузчу. Жаңылай. Ада kızım, жақсың ба? Кызым ба? Рахмат. Allah'ım sizge çın densallık uzun ömrümüzde berekeli kılsın. Bizim vaktimizde hiç kaçan orba. Her daim bizi tayar durgan yaşamımızın Berekeli. Sizden ömür boyu insanlarla sizi ayabay yaşlı görüm. Çok yaşa, neberilerinizin toylarını görüm. Bizim vaktimizde her daim var boyu. Rahmat kızım, kem bol bu. Өтө сонун калуу тилектер. Кол чаап коебуз ушул Россияда жүргөн кызыбызга мынакей. Жалпы көрсөтүп коюң, баарды кол чаап атат мынакей. Өтө сонун оригиналдуу сөздөрдү сүйлөдү. Эми азыр ушул байбичесинин туулган 50 жылдык юбилейине ушундай толкунданып турган абабызга сөз береличи. Жанатан бери мен сүйлөп коеюнчу деп шашып атат бир аз, Kuş kepsizler, ayaşlar, ülkelerim, sağalarım. Barınar tınç boğular, şu 50 yılda dağı 50 yıl koşup, şuntup, ötközgülü, barınarga den soğuluk, uzun ömür, vakit talay kalayın. Şun ele nevre çevirelerinden videolarını barınar tınç boğular. Şu hiç kaçan aranar, uzulbasın, şu barınar tınç boğular, baktılı boğular. Ооба. Мына ушул Үмүт энебизди Аккудай болгон Үмүт энебизди кантип таап алгансыз? Мына ошону бир эскерип коюңчу. Кантип таап алдыңыз? Кантип ынандырып, кантип турмуш курдуңуз дейм да. Ошол күндөрдөн бир кичине бир. Onda ulaq çavat elemde. Жаш кез. Bir görüp öyle tavala. Армияга баргансыз да? Armega Армияга барган үчүн деген ал убактагы энелер, көбүнчө мисалы, чын-чынына келгенде, армияга барбаган балага турмушка чыкса, ошол маалда кыз келиндер үчүн уят болгон экен да. Азыр тескерисинче туруп. Армияга барып келсе, турмушка чыкпайт. Себеп дегенде аяктан соо келдиби же башка болуп келдиби деп. Ananda bir ayta tursa, ошондон бир. Аха. Mına iki jigitibizge rahmat şu kızlar top, şu tenkçilerin top, rahmat şu iki balaga. Mına Adılbek rahmat acısı kabul olsun, acıga varıp geldi. Bu kaylalar, tağalarım bulat. Şu baldar dağı ömürlü olsun, baktılı olsun. Hiç kaçan kemmesin. Rahmat şu uyuşturgan argaklar. Şu baktılı oğlan her daim şu el içinde жүрөбергиле барган. Ооба. Мисалы ушундай бактылуу күндөргө сиздерди жеткирген биринчиден Аллах Таалама чексиз шүгүрлөр болсун. Анан биз ойлойбуз да сиздер дагы бир мезгилде ата энеңиздерди ушундай кубантып жүргөн инсан болгонсуздар да. Ошон үчүн бул дүйнөдө баары бир
баягы жыйынтыгы болот, кайтат дейт да, кайтар дүйнө деп коет. Ошонун баары мына балдар кыздарыңыздардан кайтып атат. Мынакей энебиз жанатан бери толкунданып сүйлөй албай, батын албай, көзүнө жаш тегеренип араң өзүңүз чыгармадыңыз а эне. Ойлодум эле да булар айткан эмес да, бир болсо айтсам мен таяланып турат элем. 50 жылдык мына мектепти бүтүпсүздөр а, мына ушул жерде азыр классташтарыңыздар барбы? Барды классташпы, мына урматтуу көрүүчүлөр. Менин программасына тартылып аткан Үмүт энебиздин жаныбызда ушу чалынан башкасынын баары классташ экен мынакей. Кимиңиздер баштайсыздар? Ажекеден баштайт окшойбуз а? Ажеке айтсаңыз, мына ушу 50 жылдан кийин кандай мында жолугушуу кандай мааниде өтүп атат да, кандай образда өтүп атат мисалы үчүн? Биз эми ушул тургандар баардыгыбыз ушу бир класста 8 жыл окуганбыз Кара Сөгөт мектебинде. 8 жыл окуп, мындан 50 жыл мурун 8 класс бүтүп кеткен элек. Мындан 5-6 жыл мурун 60 жылдыгыбызды белгилеп, ошондо отуруш өткөргөнбүз. Жашыбыздын 60 жылдыгын. Ошол 60 жылдыктан кийин ошо кыздар сүйлөшүп, уюштуруп, өзүбүзчө отуруш баштап коюшкан. Ошол отурушка бизди дагы кошуп алышкан. Балдардан экөөбүздү. Ушинтип ошо 5-6 жылдан бери отурушубуз бар. Бири-бирибизге ошо жолугуп, жүздөшүп турабыз. А бүгүнкү бул сюрпризди күткөн эмес элек, Үмүт дагы айтпады эле. Биз дагы кокусунан болду. Рахмат ушу Үмүттүн балдарына. Ушинтип атасын апасын эстеп, ушулардын эскерүү күнүндө атайын келишип куттуктап атышат. Бардыгы ата энеге ушундай балдар ушундай мээрим төксүн. Пешенесин ушулардын балдары тынч болсун. Өздөрү менен өздөрү өнүп өсүп көбөйө берсин. Ошо балдарынын неберелердин пешенесине үмүт менен жездебиз тынч болуп, башы көз болуп, ушулардын жакшылыктарына ортоктош болуп жүрө берсин. Амин, айтканыңыз келсин, Алла таалам айтканыңыз келсин. Эмне тилебиз ошо тилектердин балдарына дагы берсин. Бар болушсун, кенен болушсун, бай болушсун. Рахмат, чоң рахмат, рахмат. Ар бир куттуктап кол чалып турабыз. Мына энекебиз ким менен сүйлөшүп атат азыр? Мына уулу менен. Эң чоң уулу, мына сүйлөшө бериңиз. Каякта бул эң чоң уулуңуз? Жалал Абад шаарында мынакей. Сүйлөшө бериңиз эне. Жалал Абад шаарында эң чоң уулу менен сүйлөшүп атат. Кандайсың? Жүрөсүңбү? Мына 50 жылдык мына эжелериң сюрприз кылып келди го. Айтпай. Ошода айтып койбойсуңуз. Sen sekin айтып койбойлуң. Ооба, жакшы мына. Рахмат. Бар болсын. Сотуңузга, ар дайым пешенеңизге. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ушул эң чоң уулу менен сүйлөшүп атат, а? Калган секрет кептер сүйлөшө бериңиздер. Эне айтыңыз эми классташ болосуз эми Үмүт энебиздин, а? Ушу жолугушуу тууралуу сүйлөй бериңиздер эми, сагындыңыздарбы бири-бириңиздерди? Бат-баттан эле жолугушат экенсиздер өзү негизи, а? 50 жылдан кийин классташ деген кандай болуп калат экен эне? Кадырлуу болот экен, жакшы болот. Жарым кылым, бул жарым кылым да. Мурдагы жолугушууларга караганда айырмасы кандай болот эне? Мурун эми тирикчилик менен жолукпай атам элек да. Жолукпай элеңиздер мурда. Ошо 60-ка чыкканыбызда белгилегенбиз 60-ка чыкканыбызда. Ошондон бери ай сайын катышабыз да. Жолугушуп турабыз. 60 жылдык ушу балдар уюштуруп өткөргөн элек да. Ошондо ушу кыздардын баарын чакырганбыз, балдарды чакырганбыз. Ошондон кийин ушул отурушту уюштуруп алып, адатка айланып калды. Ар бир 5 жылдан кийин, 5 жылга жетпеген убакта жолугушуп атасыздар, э? Кудайым бар болуңуздар. Болсун ака, бактылуу болсун. Бактылуу карлык берсин. Ушу балдар кыздардын ар дайым жакшылыгында жүрүшсүн. Балдар кыздар бактылуу болсун. Алгандары менен тең ушу ата энесин сыйлап жүрөсүн. Рахмат. Айтканыңыз келсин. Рахмат кам. Эне сүйлөй бериң эми ушул. Сүйлөйм ушу. Мурда бул күндө кантип тош элеңиздер мындай? Ачыла шаң менен тош элеңиздер мурда. Ай сайын отуруп, ушу бир немеде отуруп, балда ушу тургандарыбыз баарыбыз бирге отуруп, 3-4 саат отуруп кетет элек.
жакшы күлүп окууда күндөрдү айтат элек. Мынандай болот элек, ондай болот элек деп окуучулук күндөрүбүздү бир сыйра элестетип кетет элек. Мына ушинтип кетип, мына күтпөдүк элек мындай болот деп. Ойдо жок, мына Үмүттүн кыздары келип ушинтип бизге сюрприз кылып, ушу юбилейди неме кылып, эч кимге айтпайлы өзүбүзчө мына жерде тосолу деп өзүбүз неме кылдык элек. План кылдык элек. Рахмат Үмүттүн кыздарына, балдарына рахмат. Ушинтип силерге дагы рахмат келип бизди мына. Таки урматтуу көрүүчүлөр, классташтары, энелерибизден интервью алып атабыз. Эне сүйлөй бериңиз, мына ушул Үмүт энеге бүгүн 50 жылдык юбилей менен кошо сюрприз дагы алып келдик монтипчи. Ушул сюрприз энебизге, классташтарыбызга бир каалоо тилектер болсо сүйлөйүңүз эне. Биз ошо дайым ушу уюштуруу, ошо касса деп коюшу, кассада отурдук, анан мындан мурда ошо 60 жылдык неме кылганбыз. Ошол жерде жакшы отурдук, анда баардык балдар кыздарыбыз келди. Андан кийин ошо жерде ниет кылдык эле, мындан кийин ошо 50 жылдык немебизди неме кылабыз депчи. Ошо 8-классты бүткөнүбүзгө 50 жыл болду. Ошого ниет кылып койдук эле. Ошол күн бүгүн экен. Аллага миң калла шүгүр, классташтарым баарыңарга чын ден соолук, узак өмүр, бактылуу каарылык берем. Эме тилейм баарыңаргачы. Ошону менен бирге бизге ушул баккан балдарыбыз баардыгы кабыл болсун, кыздарыбыз да кабыл болсун, тынчылык болсун, баарыбызга дайым асманыбыз ачык болсун, эл журтубуз тынч болсун. Үмүт, сенин балдар кыздарыңа аяшым чоң рахмат. Бүгүнкүчө ушул мындай балдар кыздарды баккан ушундай немеңерге ушу миң калла шүгүр баарыбыз, мен да сүйүнүп жатам ушундай жакшы балдар тарбиялап, ушинтип сыйлап, урматтап келген балдар кыздарыңарга чоң рахмат. Силерге ар дайым силер ата-энеңер сыйласыңар, силерди баарыңар ушу балдар кыздарыңар сыйлайсың, Кудай сыйласын, ушундай чын ден соолук берсин, узак өмүр берсин баарыңарга. Дайым ушу бүгүнкү күндөгү бактылуулукту каалайм. Баарыбыз тынч болойлу. Рахмат эне. Аябай сонун сөздөр болду. Кийинки кезекте сөз берели, кийинки кезекте кенебизге. Сиз да классташ болосузбу ошондо? Мен классташым эмесмин, мен эжелерим болот бардыгы. Бардыгы эжелер. Сиз бул энелерден жашсыз да ошондо? Жок, мен чалым классташ буларга. Чалыңыз классташ. Эмнеси болсо дагы бир жакшы бир өзүңүздүн бир каалоо тилектериңизди айтып бериң эне. Булар эжелерим, жезделерим, мен ошо булардын ышылтуусун мен да келип отурам. Үмүт эжени балдары кыздары сыйлап отурушат. Ошондой сый урматка жетсин, балдары да Кудай тилеген тилеңерге жеткиле балам, ойлогон максатыңарга жеткиле, баардыгыңар бактылуулук, бактылуу каарлык берсин. Айтканыңыз келсин. Аябай сонун. Табигат койнунда бир ушундай чарпая дегенде сонун эс алуу борборунда энелерибиздин ак сөздөрүн сиздерге тартуулап атабыз эне. Ушу жакшы сөздөргө кошулам мен. Ушу кыздарыма аябай рахмат. Ушу аяшы менен Үмүт ушу каарылыктын доорун сүрүшсүн, бирге тынч болушсун. Тилегим ошо. Рахмат, рахмат. Мынакай бир сапта турган, бир жактагы энелерди толук сүйлөтүп өттүк. Эми кийинки канатка өтөбүз. Аябай сонун бир неме болуп турат. Биздин мына 50 жылдыкты белгилеп, классташтар баарыбыз баарлашып отурдук бүгүн. Буйруп насип экен. Онун ортосунда эле мына досумун кызы Жаркынайбы? Жаңылай. Жаңылай кызыбыз Москвадан аябай сонун сюрприз жөнөтүптүр. Ушу кызымы Алла Таалам ушу кыздын өмүрүн узун кылсын, келечегин кең кылсын, өнүп өссүн, тала жеринде жүрөт экен ушу кызым. Иштери илгери болсун, жүзү жарык болсун, мартабасы балант болсун. Ушу ата-энесин сыйлап жөнөттү. Чоң рахмат ушу кызыма. Ошондой эле ушул жердеги менин классташтарым бирге окуган 50 жылдыкты белгилеп баарлашып отурабыз. Ушу баардыгыңарды куттуктаймын. 50 жылдык мынандай бир сюрприз менен, мынандай неме менен бирге болуп атабыз. Чоң рахмат. Рахмат сизге дагы. Көп жашаң эне. Рахмат. Энеке, мына сизге сөз берейин. Жалпы суроо түшүнүктүү эне, Урматтуу Кара Сөгөт мектебинин 1972 жылы туулган, 70 жылды бүтүргөн бүтүрүүчүлөрүнүн 50 жылдык мааракесине куш келиңиздер. Кол чаап коебуз. 50 жылдык маараке менен куттуктаймын. Бул иш чарабызды баштаганыбызга көп жыл болду. Кудайга шүгүр,
45 жылдыкты мындайча айтканда өзүбүздүн 60 жашыбызды жана 5 мүчөлүбүздү 5 мүчөлүбүздү белгилеп ушул иш чараны баштаганбыз. Мына Аллага шүгүр 5 жыл болуптур. Мына 50 жылдык кылабыз деп ниет кылдык. Ошо биз ниет кылып бүгүн ошо 50 жылдыкты белгилеп отурабыз. Ошонун арасында мына Үмүт классташыбыз Сабыр ака дагы бар болчу. Үмүт балдарыңа рахмат. Тарбияны абдан сонун берген экенсиң. Сюрпризди анча-мынча адам кыла албайт. Сюрприз кылып берген экенсиң. Балдарым силерге чоң рахмат. Бактылуу болгула, бактылуу болуп эле калыпсыңар. Ушулардын күнүн күчүн өкүңөр тең арып, тең карып, тең көргүлө. Үзүрүн тең көргүлө. Ошондой эле ушул турган бардыгыбыздын ушу 50 жылдыгыбыз жакшы өтүп атат. Сага дагы рахмат бизге келип кызмат кылып бергениң үчүн. Ыраазычылык. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Энекебиз мурда депутат болуп иштеген эмеспизби? Иштеген ошо. Ошону айтам да. Доктор эмес, классташтарым 50 жылыңар менен куттуктайм. Үмүт, рахмат дос. Сизге эмеш. Тең арып, тең каргыла, бактылуу болгула. Ушу балдарды ошондой болуп жүрүп таптаңар эле. Ушулардын оозун көргүлө, жакшылыктарын көргүлө. Балдар, кыздар, силерге рахмат. Силерди сыйласаңар, апаңар, атаңар сыйласаңар, силерди ham сыйлайт. Кут болсун. 50 жылдыгың. Мен айтам. Барыңарга. Анакем, урматтуу көрүштөр, 50 жылдык жолугушуу. Алтын классташтарым. Жогоруда айтып өттү, биз өзү 72-жылы 8 класс бүткөнбүз. Ушу тургандар баардыгыбыз классташтарыбыз. Бир ниет кылдык элек, чындап эле ушул 60 жылдык өткөзгөнбүз. 60 жылдык юбилей бул жолу. 60 ошондой бир чогулуп, ар бир айда отурайлы деп сүйлөшкөнбүз. Кудай кааласа мына ниетибизге жетип отурабыз. Ошо сүйлөшкөн аркылуу ошо 50 жылдыкта бир белгилеп, Кудай кааласа ниетибизге жетип, ошо 50 жылдыкты белгилеп отурабыз. Ana мындай сюрприз чындап эле күткөн эмеспиз. Кездер анан силердин балдарыңар ошол чындап эле акыл эстүү экен. Кудай өмүрүн берсин, булардын тилеген тилектерине жетсин, эч качан жамандык көрбөсүн. Дайым эшигиңердин алдында катар жакшылыктар, катар тойлор болсун. Ошону менен бирге айнанайын классташ кыздар, досум, барыңарга ден соолук каалайм. Эч качан айрылбай эле, өлбөй эле жашты керек болсо. Ушинтип эле бири-бирибизди урматтап сыйлап жүрө берели. Барыңарга рахмат ушунчалык. Мынакей, аябай сонун сөз бул. Өлбөйлү деген сөз бул сиздерди аябай жакшы көргөндүктүн, ажырагысы келбегендиктин белгиси. Туурабы? Эми азыр кыздарына сөз берели. Мына ушул кыздары мына эки жакта бул дүйнөдөгү башка эч нерсеге алмашыксыз адамдар турат, Эң чоң кызы. Мына эң улуу кызына сөз берели. 50 жылдык юбилейиңиз менен куттуктайбыз. Айшнелер, айшалар. Ушинтип майрамдап жүрө бергиле, төрүбүздө жүрө бериң, апа, ата-энеңер. Биздин жакшылыктарыбызды гана көрүп жүрө бергиле, бейшим апа. Жылда ушинтип жүрө бериң. Апа, мен сизди сүйөм деп качан айттыңыз эле? Айта элекмин, апа, сизди жакшы көрөм. Жакшы көрөм. Канча убакытта сагынып каласыз бат эле? Минут сайын сагынам. Минут сайын. Минут сайын. Ата-эненин жыты дагы, бир өзүнчө башкача да, мисалы үчүн, бул ата-эне сиздер эми балага, мисалы, айтылбайт, бирок эне баары жүрөгүн берет. Окуган намаздарында өзүн унутуп отурган бир зат бар экен бул аламдачы. Бардыгына дуа кылат экен дагы, ата-эне деген зат бул өздөрүн унутуп коет экен да. Себеп дегенде пайгамбарыбыз айткан, бул ата-эне разы, Аллахым разы деген да. Ошон үчүн Аллахым ата-энени өзү разы кыла берет. Өмүрүңүз узун болсун, сиз дагы ушундай бир Үмүт энебиз сыяктуу бир сиз да балдарыңыздардан жакшылыкты көрүңүз, Кудай кааласа. Көрөсүздөр, бул кайтар дүйнө. Ана сиз энебиздин 4-кызы. Бүгүнкү 50 жылдык юбилейиңиз менен дайыма төрүбүздө жүрүңүз, ден соолукта болуңуз, өмүрүңүз узун болсун. Дайыма ушу биздин төрүбүздө балпайган байбиче болуп ата-энеңиздер сыйыбызды көрүп, келиндин кызматын, уулдун урматын, кыздын жакшылыктарын дайыма бирге көрүңүздөр, бирге көрсүн. Амин. Мынакей. Кубанычтын көз жаштары, толкундануу бул кубанычтын көз жашы, кызыңыз аябай сүйүнүп атат. Сөз менен жеткирип берүү албетте кыйын нерсе мунун баарынча. Бирок сизге болгон сүйүү чексиз экенин билдирди, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жакты сөзгө тарталы. Сиз канчанчы кыз болосуз?
Мен 3-чü kız. 3-cü kız bolot. Apa, 50 жылдык юбилейиңиz болсун, дайым ушинтип жүрөрүңүздөр, араңыздар Айшене, Айшаталар сиздерге деле рахмат. Ушинтип чогулуп жүргөнүңүздөр дайым араңыздар бузулбай жүрө берсин. Ömrünüz uzun olsun. Бактылуу болгула. Эне менен баланын ортосундагы сүйүнүч, курсанчылык, сагыныч. Мындай көз ирмемдер, бактылуулук көз ирмемдер албетте бул. Бул жаман нерсе эмес, бул сүйүнүч, кубаныч туурабы? Мына ушул сиздин эң баягы жубайыңыздын орун басары деп коелу. Үй бүлөнүн орун басары, сүйүктүү балдарыңыздын эң кичүүсү дагы куттуктап келген мынакей. Апа, бүгүнкү майрамыңыз менен сиздердин дагы майрамыңыздар менен азыр сүрүп турам. Апа, буга чейин мен сүйөм деп айткан эмесмин. Мен сизди жакшы көрөм. Сиз дайыма жакшы көрүп келем. Балдарыңыздын ичинде канча болсо эркек? Биздин каркөздө бериң, апа. 5 кыз, 2 уулум бар. 2 уул, Ата-эне сиз үчүн кандай адам? Сиз мисалы сабак иретинде мисалы айтып коюңчу, мисалы азыркы жаштарга. Ата-эне мен үчүн эчтеке баасы жок. Барынан да, жоонан да эч кандай баасы жок. Айдан таза, суудан тунук, сүттөн ак апам. Ата-энем. Ошо ата-энем бар, мен бийиктерге багантырам да. Урматтуу көрүүчүлөр. Аябай таасирлүү сөз болду. Аябай таасирлүү сөз болду. Бул жак келин болот экен, бизге жеткен маалыматтарга караганда чоң келин болот экен. Сиздин кайненеңиз кандай кайнене? Алтын кайнене. Айта бериңиз. Апа, бүгүнкү 50 жылдыгыңар куту болсун. Баарыңыздардын 50 жылдыгыңыздар менен ар дайым катарыңыздар суюлбай, майрамдап, тойдун үстүндө, жакшылык үстүндө жүрөрүңүздөр. Сиздерге денсаулыкта болуң, ата-анаңар биздин төрүбүздү жаркын. Үмүт эне аябай жакшы көрөт окшойт да, сиз бири-бириңиздерди аябай жакшы көрөт окшойсуздар эне. Буларды жакшы көрбөй, 5 кыздан кийин тапкан уулдарым, кыздар, балдарым да. Канча небереңизди өзүңүз багасыз, бактыңызчы? Мен мынаны бактым, кыздардыкын бактым, бардыгын. Дагы эле багып келатасыз Кудай кааласа. Чебере, небере, кыбыралардын баардыгын багам деп турасыз Кудай кааласа. Багам Кудай кааласа. Канча келиниңиз бар? 2 келиним бар. 2 келин. Москвада. Bir geliniңиz Москвада, Эми келет, эртең келет. Ол үлгүрбөй. Азыр бул келиндин колундасызбы ошондо? Шу келиндин колундамын. Кайненени кантип 150ге чыгарам деп турасыз эми Кудай кааласа. Бул алтын келин. Колуңуздан келишинче аракет кылабыз. Келиниңиздин кайсы тамактары жагат эне сизге? Келиним өзү жасап берген тамактар мен ылгабайм. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мынакей кайнене деген ушундай болсун. Апа, не кылайын, не дейт? Өзүң каалаганың бер, мен ылгыбайм балам, мага барды кетер, любой. Атала деле кылып берсең ыраазымын дегенде, Өзүн эркине коюп койгон. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, эмне үчүн бул сөздү Үмүт энебизден алып атабыз? Анткени кийинкилерге сабак болсун, урматтуу жаштар, урматтуу кайненелүү келиндер. Мынакей биз мынакей жогоруда gelin менен кайнененин ортосундагы мамилени сиздерге ачыктап беребиз. Бул мисал үчүн иретинде көрсөтүлүп атат, сабак иретинде болсун, туурабы эне? Азыркы жаш келиндерге эмне дейт элеңиз эне? Азыркы жаш келиндерге ушу ата-энени сыйласа, атанын, эненин көңүлүн алса, тууган уруктун, калай калктын баардыгы, ошо жалпы айылдакылардын баардыгынын көңүлүн алып эле, ооба. Мынандай деп койсо эле болду, аркасынан сүйлөбөй эле. Ошол сый урматта жүрсө өзү да сый урмат көрөт азыркы жаштарчы. Ошону менен бирге мына менин балдар кыздарыма, баардык мына досторума, классташ балдарыма баардыгына узун өмүр, чексиз бакыт, дүйнөдөгү эң жакшылыктарды каалап кетет элем. Таш торконубуз нанга толсун, үйүбүз башка толсун, ушундай 50 жылдыктарды дагы 50 жылдан кийин неме кылайлы? 50 жылдан кийин куттум ушундай абалда тозо берели, Кудай буйруса. Ошондо дагы мен келип тартып турайын ушинтип келсеңизде. Дагы 10 жылдан 60 жылдыкты тиле. Аз-аздан сура деңиз, аз-аздан сура деңиз. Азырактан сура. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр. 45 жылдык онда аябай көп болдук эле. Анан онон кийин 5 жыл неме болуп жүрүп, отуруштуруп алдык эле, эми ошолор бана неме болуп калдык. Эрке балдар кыздарыбыз кошулбай калышты.
ошолорго эм ден соолук, узун өмүр ушу кошулуп жүрөбүз. Ай, рахмат. Сиз дагы көп жашаң эне. Бар болуң, эч качан Кудай мурса карыбайсыз. Эгер ушинтип сиздин балдарыңыз, неберелериңиз, жакындарыңыз сизди ороп-чулгап, ушинтип куттуктап, жакшылыктарын арнап турса, эч качан карыбайсыз. 50 жылдан кийин ушу 50 жылдык, 100 жылдык юбилейди жөнүн өткөрөсүздөр. Сөзсүз мен келем ошондо. Ага чейин бир мындай бир вертолеттор менен келип калсак керек эми, замандар өнүгүпчү. Сиздер башка жактарда отуруп калышыңыздар мүмкүн да. Урматтуу көрүүчүлөр, баардыгы мынакей жакшылык сөздөр, жакшылык ниеттер, тилектер, каалоо тилектердин баары айтылды. Эне бир тапшырма бар да менин программасында, ушул кыздарыңызга арнап, алыста жүргөн жаңы эжелерге деле мисалы арнап бир жакшы бир куплет ырдап койсоңуз, аябай сонун болот эле. Бул табигат койнунда сиздин бир куплет ырыңыз эне баа жеткис белек балдарыңыз үчүн. Акын болса анда бир өзүңүздүн чыгармачылыгыңыздан бир куплет. Урматтуу көрүүчүлөр, үмүттөнөбүз азыр балдар кыздарын арнап бир буга чейин эл укпаган, сиз укпаган бир чыгарманы аткарып берген турат. Улуу иштер кысталышта жаралат деп коет эне. Сиздин азыркы айткан чыгармаңыз өтө мындай даярданганга көргөн, даярдамаган жакшы чыгат эле. Алтынды алтын деп атабайбы, алтындан төркөн боям жасалбайбы, балдары апаке деп сыйлап койсо, алаял алата күндөн күнгө жашарбайбы. Ой, рахмат. Күмүшүм деп аталайбы, күмүштөн төркөн боям жасалбайбы, кыздары апаке деп сыйлап койсо, күйөөсү алтыным деп сыйлап койсо, алаял күндөн күнгө жашарбайбы. Ай, рахмат. Мындай оригиналдуу ырды эч ким уга элек. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул жолку менин программасынан угасыздар. Бул ырыңызды үмүттөнө ушу менин программасынын гимни катары кабыл алып койсо да болчу да экен. Бир аз музыкалаштырып, кичине баягы аранжировка кылып коюп туруп, бир ушул программаны ниет кылып койдум азыр сиз ырдап атканда элечи. Ушул программага гимн кылып коюн депчи, шапка иретинде. Ушу менен башталсын депчи. Эми эне жанатан бери жакшы сөздөр айтылды. Биз туулган күндүн ушундай жакшылык күндөрдүн баштоочусу катары биз кызмат кылабыз. Азыр эми программанын жыйынтыгына да келип калдык. Бир жакшы батаңыздарды берип койсоңуздар, келиңиздер экөөңүздөр туруп, мына ушул жерде сизди ороп чулгап турган балдар кыздарыңызга, неберелериңизге, алыста жүргөн кыздарыңызга арнап, мына атабыз батасын берсин, андан кийин энебиз батасын берсин, программаны жыйынтайбыз. Кана Омин. Кымбат Омин, ушу жерде келип турган, кол жаап турганыңыздарга баарыңыздарга ыраазыбыз. Ушу алыста жүргөн, жакында жүргөн бала чагаңар тынч болсун, өмүрлүү болсун, өзүңөр да тынч болгула. Şu alışta жүргөн, Москвада жүргөн кызым жаңылайында тынч болсун. Шеде жүргөн кыздарым, неврелерим, чеберекке көрө элекмин. Баарына өмүр тилейм. Өмүр берсин, ден соолук берсин, уман берсин, ысап берсин, эс акыл берсин. Амин. Şu дайым бар болсун, бай болсун, тынч болсун. Хош келипсиздер. Şu эмеңер, марекеңер Тыч уланып жүрө берсин, эч үзүлбөсүн, күндөн күнгө көбөйө берсин. Амин. Амин. Менакей. Жөн жүргөндө көз кысып эле беле болосун деп койсоңуз. Жок, айтпайсың. Амин. Ой, мен сарыктым. Балдар кыздарыма, алыстагы жүргөн балдар кыздарыма, жакындагы жүргөн балдар кыздарыма, күйөө балдарыма, неврелериме, ошону менен бирге мына досторума, классташтарыма, балдарыма, баардыгына узун өмүр, ден соолук, качыбас кайрат иштерине ийгиликтерди берсин. Алгандары менен тең арып, тең карып, бала чака, невре, чебре кыбыра көрсүн, Амин. Эндиги жылы ушу
Мен айтканыңыздар келсин. Айтканыңыздар келсин. Ömrüm uzun bolsun şu elden geregine jaragan algaның менен тең арып, тең карып, şu иштеп жүрө бер, а, улум. Мен айтканыңыз 100 келсин. жылдыкта да катышпай, а, улум. Болду, сөзсүз келем ушул 100 жылдыкка бирок Мурутжан Сакалчан келиши мүмкүн, тааныбай калбаңыз сени. Күйөө баласы менен сүйлөшүп атат. Пайгамбарыбыз сыйлап турду күйөө баланы. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, атың менен күйөө баласың? Самат деген күйөө баласы менен сүйлөшүп атат. Болсун. Энебизге албетте бүгүн эми куттуктоолор чексиз, ар ким чалышы мүмкүн, жакындары алыс жакта кире албай калгандардын баары чалышы мүмкүн. Бактылуу болуңуздар. Энебиз урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздердин дагы ушул Үмүт энебиз сыяктуу апаңыздар болсо, жанында турган атабыздай болгон атаңыздар болсо, анда куттуктап калууга шашыңыздар. Бүгүн ойлонуңуздар, эртең кеч болуп калат. Ошон үчүн ар бир ушул Менин программасына алынып аткан кадрлар кийин көрөсүздөр. Сиздер үчүн эч бир баа жеткис белек айланарын. Бул кадрлар эч убакта сиздердин эсиңиздерден кетпейт. Ата эненин көңүлү негизги борбордо болот да, ар бир баласынан акча күтпөйт, айлык күтпөйт. Жакшы сөз күтөт. Турабы эне? Ушул жакшы сөзүңүздөрдү аябай жүрө бериңиздер. Менин программасына кат жазыңыздар, алда телефондор турат. Ат жөнүм Өмүрзак Азимкулов, жакшы туруңуздар. Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетели. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Ар бир тилегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Бейишим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Мен үчүн канча сен түйшүккө баттың, жан апа чачыңды бубакта басты. Кагылым өзүңдөн айланам апа, асылым менин ыйыгым апа. Биз үчүн бакыттын жолуну курган, жан апа сиз үчүн жанымда курман. Канткенде ак сүтүң актаймын апа, ыйыгым менин асылым апа. Şaraqanasını boylasın, uçaçılay geçke oynasın.Cal-caldı boylap kasıma oynasın. Koşulabız. Oyunga leylakır koymasın. Mahata gülün çaygılıp, manayvay bastım kaygırıp. Lay la lay lay lay, Lay la lay lay lay. lay la lay lay lay. Ай, рахмат. Шинтип лай деп ырдап жүрө бериңиз эне. 100гө чейин Кудай кааласа, аябай сонун болду. Кадыр сонун. Ар бир тилегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Бейишим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Мен үчүн канча сен түйшүккө баттың, жан апа чачыңды бубакта басты. Кагылым өзүңдөн айланам апа, асылым менин ыйыгым апа. Биз үчүн бакыттын жолуну курган, жан апа сиз үчүн жанымда курман. Канткенде ак сүтүң актаймын апа, ыйыгым менин асылым апа.
шубак туруп намазым курап саждага башым тийген меркезде сиз үчүн дуа кылайын апа.